Мына урматтуу улуу журтум. Мунун баары чындык. Дагы эмне деген сиз суроо болушу мүмкүн. Дагы бир жолу айтайын, ушул Next TV каналына сонун каналдары, мына көз камералары кызмат кылды, ушул жерде балдар кызмат кылды, мен ыраазымын. Анан ойлондум, бул кандай жабылыш керек дегенде бир кызмат бүтүптүр дагы, менин да бир чоң кызматым башталыптыр. Ошо эжелердин, ошо сиздердин ааламдан берилет. Арстаналай адамзатка отчет берет, анан адамзат Арстаналайга отчет берет дейт. Мына мага арбайлар отчет берип атат. Дүйнөнү кыйратып оңдоп. Эми сиздердин хот калды. Силердин мезгил келди. Мен айттым го, мен далай саясатчыга бардым. Ушулар алып кете берип экен, ушулар президент болуп бере берип экен. Жөн эле мындай капталынан бир кеңеш берип турсам. Мына Темирбек Асанбеков келди бир жолу. Шамширбек Кимов деген бирөө келди. Түшүндүргөнгө аракет кылдым. Канча адамга бардым. Анан кийин түшүндүм. Булардын духу, энергиясы, корпусу ар жактан буйрулган эмес турбайбы, демек аткара албайт экен да депчи. Оор болот. Бул кыргыз элине деле, мага деле, баарыбызга оор болот. Бирок башка вариант жок. Пендечиликтен периштеге айланыш жеңил болбойт да, бай элин эле болот да. Вечерний мектепте окуткандай. Дүйнөгө кыргызды ошо илим түшкөнүн айтып чыгабыз. Кыргызды инопланетанга айланып алганын, ошого кыргыздын жан дүйнөсү жарактуу экенин айтабыз. Эң биринчи ушуларды айтабыз. Бул доор башка экенин. Аны билген адам жеткирбесе дүйнөгө адам жеткире албайт. Ошо президентке, ошо окумуштууларын, ошо элчилерин чакырып алып. Булар тез кабыл алат. Мына орустун журналисттери келип, жарым саат 20 мүнөтпү интервью алды. Жаман таң калышып кетти да. Анан сонун кылып чыгарып тур, мен кубандым да. Арстаналай орусча сүйлөйт. Анан англистер бир кадам калат деген да. Анан таң калып калдым. Ар жактан буйрулган ушундай түшүнүктүү журналисттер болот. Эмнеге кыргыз келбей атат? КТРде миңдеген журналист иштейт имиш. Анан бир жолдошу мен улуу Кыргызды мактап барсам, бир депутатпы, ким экенин билбейм, эсимден чыгып кетти. Мен уят кырды да. Сен улуу Кыргыз деп эле жүрөсүң. Кыргыз небересин сортуктап атпай дегенде, чыкпай эле кеттим. Анысы кандай? Арстаналай чыккан үчүн, ааламдан илим түшкөн үчүн биз улуубуз деп атабыз да. Анан болбосо чын эле кошаматчы болуп кеттик.